Мен ойлоп атам, бул жерде кылмыштын табигаты бир аз башкачараак болуп атат. Бул жерде жасалган аракеттер тез убакытта бүткөн болчу. Саналуу адамдар катышкан. Мисалы үчүн ошол доктурлардан баштап жана прокурорго чейин ал саналуу адам, аларды сурак кылыш көп деле убакыттын кереги жок да. Ошол себептен бул иш тез каралып сотко жиберилген болушу мүмкүн. Ал эми мурунку президенттин катыштыгы барбы жокпу деп аны сот далилдеп берет. Бирок тергөө учурунда тергөө кызматкерлери бар деп айтып аткандыктан сот карап чыгыш керек да. Бир гана сот айта алат, ким катышкан эмес. Эң негизги бул иш биздин кыргыз элибизге чоң аброюбузга шек келтирет да. Камакта отурган авторитеттүү урууну эркиндикке туура эмес жол менен чыгарган бул аябай чоң таасир берет. Себеби бизде 11 миңге жакын жарандарыбыз түрмөдө камакта жатат ар кандай кылмыштын себеби менен. Бирок эмнегедир аларга мындай чара колдонбой атат да. Ошондуктан бул аягына жетиш керек. Ал эми күнөөсүн соттабат. Ким кандай салымы бар.